Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Элтер мамлекеттик каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бизге мына бүгүн айтылуу жумгал жергесинен таланттар келип отурат. Каражак, калык чыккан жумгалдан, Садира жактан эң залкарлардын бири Мидин чыккан жумгалдан, ошондой эле Ала тоонун сулуусу Таттүбүбү чыккан жумгалдан, залкардын залкары Муратбек чыккан жумгалдан, андыктан Муратбектин кыздары тобу келип отурат. Атына таза куту сүйлөт демекчи, алды менен тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда Жумгал райондук маданият үйүнүн директору Бермет Аба Муслимова келип отурат. Ошондой эле топтун жетекчиси Айнура Аблабекова келип отурат, мына эжекебиз. Андан кийин Бериза Имакеева эжекебиз келип отурат. Жана Гүлүмкан Асранова эжекебиз. Ошондой эле Жаркын Чопкутова, Дүрдана Абдиева, Бегүмбү Карыпбекова, Жамал Асаналиева, Айнура Абдыкеримова, Нурлан Түмөнбаева, Рахат Асанова, Рапиха Имашева, жана ошондой эле топтун көркөм жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери, мына ушундай жакшы программаны даярдап келген агаларыбыздын бири Замир Токунбаев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Жумгал кандай жатат? Жумгал жакшыбы? Эл жер жакшыбы? Аман эсен биздин студиябызга мына келип отурасыздар. Андыктан бүгүнкү көрсөтүү бизди көрүп аткан телекөрөрмандар дагы бир жакшы маанайда көрөт деген ойдо отурабыз. Андыктан эми мына Жумгал дегенде Кыргызстандын бардыгы билген эң касиеттүү жер, залкарлар чыккан жер. Андыктан сиздер биринчи ушул элибиз менен амандашып, саламдашып алсаңыздар. Бийик болот Жумгалымдын тоокырлары, катылган анда каралтыны, көп сырлары алдыңарга келип турат Жумгалдын Шайыр апа, Муратбектин кыздары. Алдыңарга келди Шайыр апалар, ырдап жүрсөк, жазылат когапалар. Айлыбыздан таланттуулар чогулуп, Муратбектин кыздары деп аталар. Айланайын сыйчыл кыргыз калкым бар, айылыбыз Байсак Баатыр атынан, айылыбызда кара кечегени бар, айланайын ошол кара алтындан. Калкыбызды какшарган калык бар, акындарды ырларынан аныктар, Муратбек бар, апабыз бар Сабира, бизден чыккан ушул залкар таланттар. Адам барбы Сабираны билбеген, ак кемеде момун чалды тилдеген, заманында зор ролдорду аткарып, учурунда атак даңкы гүлдөгөн. Атабызды бүт дүйнөгө тааныткан, ролдордун эң башкысы Король Лир, СССРдин эл артистин алыптыр, тарыхыңды унутпастан окуп бил. Шекспирдин чыгармасы Отелло, ролду да өздөштүргөн Бателе, жан дил менен образды катырып, Рыскулов башкы каарман Отелло. Ак мөрдө да башкы каарман Жантайхан, бир карасаң оң каарманда терс каарман, эмгектери жерде калбай бааланып, далай медал орден менен сыйланган. Биздин ата, биздин актер Муратбек айылыбыз сыймыктанып кылат кеп, ар бир ролун эл журтуна жеткирген, биз билебиз бул чыныгы талант деп. Чыган актер Хан Жантайдын сүрү бар, дүнүйөнү дүңгүрөткөн үнү бар. Сыймыгыбыз Рыскулов Муратбек, айылыбызда ал жашаган үйү бар. Кайгы тартпай ар күнүбүз көңүлдү, карган кезде талантыбыз төгүлдү. Капа кылбай балдарыбыз өссүн деп, ырдап жүрүп өткөрөлү өмүрдү. Шайыр апа, чоң эне да тайене, бир кезекте айчырайлуу жан эле, жаш кезекте жигиттерди суктанткан, азыр эле койгондойбуз тимеле. İşte
барра келди, бар болуңуздар. Мынакей мыкты даярданып келген ушу башынан эле билинет да, эшигин көрүп төрүнөт дейт го. Мынакей эшик ачылып, саламдашып алдыңыздар. Өзүңүздөр айтып кеткенде ошол кара кечегени бар, куйручук калыктын деми бар, мыскалдын үнү бар, нечен сулуулардын түрү бар. Мына ушинтип келип отурасыздар. Анын баарын урматтуу телекөрөрмандар өзүңүздөр жакында телевиденияга келип билип ал деп айтмакчымын. Мына азыр ушул Жумгалдан келген Залкар Муратбек Рыскулов атабыздын атын алып келген топ. Андыктан мен сөз берейин деп турам. Ушул Жумгал райондук маданият үйүнүн директору Бермет айымга келиңиз. Ушул маданиятты отутпайбызбы? Эми маданиятты бир кездеп каралбай калган бир убактарда азыр маданиятка көңүл бурулуу абдан жакшы боло баштады дегеле маданияттык иштерди анан ушул кыскача тааныштыра кетсеңиз телекөрөрмандарга. Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылып кеткендей, чындыгында маданиятка жакшы көңүл бурулуп келе жатат. Мына биздин 14 айыл аймагы бар Жумгал районунда. 14 айыл аймакта 14 шайыр апалар тобу бар. Быйылкы жылы биз Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата апалар айыл ажары темасына райондук деңгээлде кароо сынак өткөрүлгөн. Ошол кароо сынактын жыйынтыгы менен мыкты деп тандалган топтордун бири, мына ушул апалардын бири сиздерге келип олтурат. Апалар жөнүндө айта кетсек, жергиликтүү бийлик тарабынан абдан жакшы көңүл бурулар болуп жатат. Айта кетсек, Байзак айылында жайгашкан Айбек Тентиев атындагы маданият үйүндө атайын 2 чакан бөлмө бөлүнүп берилди. Апалар өздөрү каалаган убагында келип, ошол жерден чыгармачылык боюнча репетиция кылышса болот. Андан тышкары ошол Байзак айылындагы кеңештин депутаттары дагы колдоо көрсөтүп турат. Мына формалардын тиктирилишине, улуттук аспаптардын алынып келишине. Анан бул жерден ошол кеңештин депутат айымдары дагы бар. Отурушат Айнур эже баш болгон. Дегеле бул маданият үйү өздөрү ушундай чыгармачылык топтор менен көп иш алып барып келебиз. Маданият үйү боюнча айта кетсем, быйылкы эле жылды алганда маданият үйүнө жеке эле бизге эмес, республикалык бардык маданият үйлөрүнө үн күчөткүч заманбап аппаратура келди, 1 миллион сомго жакын. Андан тышкары улуттук формалар тиктирилип алынып келинди. Андан тышкары улуттук аспаптар, андан тышкары материалдык техникалык базабыз да чыңдалып жатат да. Анан ушул жерден пайдаланып ыраазычылык айтып кетмекчимин. Ошо биздин урматтуу президентибизге жана ошондой эле маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлигине дагы маданиятка көрүлүп жаткан камкордук өтө чоң. Абдан жакшы колдоолор болуп жатат десек болот. Жакшы, мына өзүңүз айтып кеткендей, кадимки Байзак баатырдын айылынан баатырлар келип олтурат, мынакей баатыр энелер, уз чебер асылдар келип олтурат, маданияттын мыктылары, ошол эле эл агартуунун мыктылары, бул жерде мындай жөнөкөй киши жок экен, бардыгы мыктылар келип олтурупсуздар. Анын үстүнө элтерден да ошол жалаң мен мыктымын дегендер келип, биздин ушул элтерди көрүп аткандарга, биздин көрсөтүүнү көрүп аткандарга ошондой мыктылыгын билгизип кетет. Андыктан келиңиздер анда, эми сөздөн иш көтөлү деп коет Замир ага. Андыктан эми ушул жерден Жамал Асаналиева эжекебизге кезек берели, Кыргыз жериден.
бара келди. Айлана межем жамалым асыл деп сизди бааладым деп. Мынакей караңызчы, өзүңүз уста, чебер да экенсиз. Анан ырдаганда ушунчалык берилип мына. Балким мурда эле ырдап жүрсөңүз эл артисти болуп калмак экенсиз да мына. Ушинтип ырдап элдин көңүлүн көтөрө бериңиз, бар болуңуз. Дөлөттүү, карылыктуу сүрүңүз. Эми мен бул жерден топтун жетекчиси Айнур айымга сөз бергим келип турат. Мына топтун жетекчиси катары топто канча мүчө бар, деги эле кандай кабыл алынган, кандай иштерди аркаладыңыздар, кыскача. Саламатсыздарбы? Биздин ушул Муратбектин кыздары аттуу шайрапа тобунун 13 шайрападан турат. Азыр экөө ден соолугуна байланыштуу келе албай калды, катыша албай. Биз деген 2023 жылы март айында уюшулганбыз. Азыр 1,5 жыл болду уюшулганыбызга. Көптөгөн иш чараларга 8 март, Норуз майрамдарында, Эннер күнүндө, эгемендүүлүк күнүндө жана улуттук нарк жана каада салт боюнча дагы Кыргыздын улуттук оюндарындагы өткөрүп жүрөбүз. Көп ушундай иш чараларга көп катышып жүрөбүз. Бермет айым айткандай, жана биз эмелерге да катышып ушу конкурстун жеңүүсү менен ушул жака келип калдык. Анан бизге дагы коштоп колдоп тургандар көп. Өзүбүздүн Байзак айылынын айыл өкмөтүнүн аппарат жетекчилери, жана да коллегаларыбыз, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын колдоосу жана маданият тарабынан, райондук маданият тарабынан, өзүбүздүн айылдык маданияттан колдоолор менен ушундай көп жакшы нерселерге жетишип келатабыз. Бизде көбүнчөсүн ардагерлер, мугалимдер, пенсионер апалар, батыринлер, жанагы өзүбүздөгү айыл өкмөт иштеген кыздар, ФАПта иштеген эжекелерибиз бар. Бул 13 шайрапа, 13 ар бир неменин адиси да. Кесиптин эси. Шайрапа 13 башчы ар бир жерде. Башчы ошондой эле ар бир өз-өзүнчө жакшы деп коелу, мынакей жаркырап турушат. Анда мындай кылалы, ушул жерден дагы кырга кезек берели. Кез келди деген мына чыгарманы анда эжекелер узаткарып берсин.
Жакшы, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Адылбек Кыязов агабызына кес келди деп, ошол кес келди, мына ошонун сый урматын, уулдун урматын, кыздын кызматын көрүңүздөр. Эми көркөм жетекчи деген негизи ушул ырлардын ар бирине, ырдын табитине жараша, үнүнө жараша, ошол ырдаган ырчынын баарын тандаган, бардык жагынан ошол көркөм жетекчиге тийиштүү, көркөм жетекчинин эмгеги зор. Ошондуктан Замирага сизге сөз берели. Келиңиз. Рахмат. Биринчи бизден ушул Кыргыз мамлекетибизде ушул канча таланттар тартып аткан ушул элтер командасы эмесине ушул передачасы берүүсүнө биз ырашык билдирип салам айталы жумгалдан. Албетте биз толкундан атабыз, эми баягы өз жерибизде башка дечи. Ошо түндө дагы ушул энелерибиз уктабай түнү менен жол жүрүп келдик. Ушул анан сиздерге чоң рахмат. Анан тарыхы болбой эл болбойт дейт. Ушул апалар жашап аткан, эмне кылып аткан жерди кичине камтып кетпесек, ушул биздин апалар ушул Улуу Байзак айылында турушат. Өзүңүздөргө белгилүү, илгери ушул тарыхка кайрылсак, ушул Бокчобаев деген башкарма болуп турган 70-80 жылдары мына ошол убакта СССРда биздин аталарыбыз ошондо иштеген, ошондо чоңойдук биз. Миллионер деген колхозго жеткен, ошондо республика жок болчу. Анан андан кийин ошолордун жакшынакай маданияттуу көңүл бурабыз менен дворецтер салынган. Ошону менен ошол чыгармачылык топтор өскөн ошол айылдачы. Андан кийин мына Советбек Байгазиев деген агыбыз бар. Эми айтып отурсак толтура биздин Байзакта эң эле кенжеси мына бүгүн биздин телеге келген Айбек инисибиз мына жакта кызмат кылып атат. Ыгылыбызга да рахмат айтып калып, ошон үчүн биз ушул Байзактын айылындагылар талантка бай абдан. Ушул энелерге мен чоң рахмат айтам. Өздөрүнүн бош убакытын ушундай таланттуу өзүнүн нуктарына түшүп алган. Анан биз айтып кете турган жакшы нерсе райондогу биздин көп чыгармачылык топтордун, жанагы 13 топ чыгармачылык топтор бар. Биз ошол маданият бөлүмүнөн атайын уюштуруп, кара сунак жылда өткөзүп, топ кылып чыгабыз. Анан сиздерге ошол сунуш деле ушул айткым келет, ушул бүтүндөй баягы аймактардан келип аткан, телеге келип аткан энелер сыяктуу эле биз топтоп муну ар бир майрамда чакырсаңыздар, ар бир айылдан алып келебиз. Анткени жумгалда биз калп айтпай эле айта алабыз, ар бир мына директорубуз отурат, жапжакшынакай чыгармачылык топтор уюшулган ар бир айыл өкмөттөрдө. Бул коомдук эле эч ким жардам беришпейт, өзүнүн аракеттери, өздөрүнүн кийимдерин тиктиришет. Булар баягы кыргызча айтканда фанат чыгармачылык топтор десек болот. Анан бул кишилер ушинтип сиздердин чакырууңуздар менен келдик. Булардын чыгармачылыгы алдыда, карыбасын, арыбасын, ушу балдардын ийгилигин, неберелердин бир жытын жыттаган энелер бар тең, куткусын, алыстан тоодон түшүп келишти көчө эле. Анан рахмат ушул чыгармачылык сыйлаганы, ушул кыргыз элибиз өнүксүн деп. Анан мына быйыл айтып кеткенде ушул биздин Кара Кыргыз автономиянын 100 жылдыгы болуп атат. Азыр көчмөндөр болуп атат. Карачы Кыргыздын желеги желбирегенде айылыбыз ого бетер мындай жашоонун төмөндүгүн так унутуп калабыз. Кудайга шүгүр дейли. Бардык биздин айрыкча жумгалда жашообуз жакшы, чыгармачыбыз өзүбүздүн кадыр баркыбыз менен эмгегибиз менен эмгектенип атабыз. Зор эмгеги, мына жөнөкөй эле муну энелерден мисал алсак болот, маданиятыбыздын өнүккөнү. Баракелде бар болуңуз. Чындыгында мына азыр алдыга өнүгүүлөр болуп баштады. Ошол маданият тармагын айталы башка жагынан коюп, эң жакшы көңүлдөр бурулуп атат. Илгерлей берсин демекчибиз. Ушул бар болсун. Аламга кеткен жол айылдан башталат дегендей, мына ошол айыл жергесине көңүл буруу бизде дагы ушул ЛТР мамлекеттик каналында абдан көбүнчө 80% айыл Кыргызда айыл жеринде да. Мына ошого көңүл буруу биздики дагы ошол жакка каралган. Андыктан бар болуңуздар. Эми Жаркын Чопкутова эжекебиз санат ырын ырдап берсин. Саналарга батамын, бийиктерге жетелейт, ак батасы атамдын. Издеп жүргөн бейишим, таманында апанын. Азаматты эр кылган, бата болуп турбайбыз.
өмүрдөгү дөлөтүм ата болуп турбайбы түгөнбөгөн берекем апа болуп турбайбы үйүңдөгү базарың бала болуп турбайбы Өзімді açып жұмғанша кеч кирет да таң атап сыйлашалы кел құрбым өмір өтіп баратат тирүүлүктө адамдар бири-бирине аманат бешик көркүм өлөмгөн өмүр болуп турбайбы арасында иниси жөрөк болуп турбайбы бир туугандар бир үйдө өзөк болуп турбайбы бой жеткенде үй жайы бөлөк болуп турбайбы таркыгандан небере эрмек болуп турбайбы менен урганды аш менен күтүп ал турмуш жолу татал жол жакшы чөйрө күтүп ал түбөлүккө жарыңды алып качпай сүйүп ал жалынсаң да токтобоз өмүр болуп турбайбы назиктердин назиги көңүл болуп турбайбы тууганыңдан жакының комшуң болуп турбайбы акыретте жаныңда досуң болуп турбайбы балалыгың жомоктой эсте калат турбайбы өмүр өтсө бул денең жерде калат турбайбы биктер кетип кайра эле элдер калат турбайбы Ey баракелде жаркын эжем жаркылдап мускалдай болуп шаңкылдап мына ырдап берди бар болуңуз мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигиз Сатыбековдун санатынан ырдап берди. Эми дагы бир кезек ырга берели. Баягы жаш кезде эми Фрунзенин кештери деби, Фрунзеге келгенди эстеп бир ошону аткарып бериңиздер. Анда элдин алдына Бериза Имакеева менен Айнура Абдыкеримова. Alçıklar, appak gülde gül
Ay beni dikteyt bak taraftar Yürekte sağınçılı karışlansın Geri geri karar duvar başlasın Sezilir seni gözlü barattansın Ey bereket. Barakelде, мына жаш кес кайран гана жаштык, ошол жаш кесте келип, Фрунзеге келип, махабатка жолугуп кеткенсиздер да. Жакшы, мына ушундай чыгармаларды аткара бериңиздер, бар болуңуздар. Эми Гүлүмкан эжеке мына комузду кармап отурасыз. Комузду канча жашыңызда үйрөндүңүз? Деги эле топко кандай кошулуп калдыңыз? Кесибиңиз кайсы ушул айтсаңыз? Мен комузду 6-класста үйрөнгөн, 2-3 жыл андан жабылып калды ошо боюнча үйрөнбөй калгам. Азыр үйдө эле тамак хозяйкамды үй кошо экенбиз. Ошо 6-класстан бери үйдөсүзбү? Жок, Антайын иштегенсизби? жок. Кыялды 2 жылдык эмени элдик кол өнөрчүлүк эмесин училищаны бүткөм. Андан кийин ошо турмушка чыгып, балдар менен үйдөмүн. Жакшы, келгиз анда. Кызылгүл деген чыгарманы аткарып берди.
тарқатпа, Уралып бақта сайраған бұлбұлдына телен чарчатпа, чарчатпа да, чарчатпа да, чарчатпа. Açılған gülgü жетемді, же ашықтығым бекерді. Açılған gülgü жете албай, арманды эле өтүп кетемді. Кетемми да, кетемми да, кетемми. Açılған gülgü жете албай, арманды эле өтүп кетемді. Кетемми да, кетемми да, кетемми. Баракелде, бар болуңуз. Гүлүмкан Асыран эжеке ырдады. Эми Бермет айымына ушул областтык дебейин, райондук деңгээлде биз маданиятты кандай кылып көтөрсөк болот? Сиздин өзүңүздүн жеке оюңузда райондо эми бүт маданият тармагы ушундай топтор түзүлүп, Кудайга шүгүр, Замирага айткандай, өзү менен өзү дегендей өскүндүгүн кезип, чыгып аткандар бар. Бирок ошого дагы кандай бир колдоо кылсак, дегеле жалпы эле элдин маданиятын ал жакта китепкана деген бар. Ошолорго кантип элди бурсак болот дейм да. Маданият жагынан кандай топтор түзүлбөсүн, кандай чыгармачылык топтор болбосун, жергиликтүү бийлик тарабынан, ошол маданият кызматкерлери тарабынан колдоо көрсөтүлүп турушу керек. Эгерде колдоо болуп турса эле, анда мындай чыгармачылык топтордун дагы далайын өстүрүп, эл алдына көрсөтүп таныта алабыз. Азыр биздин райондо ушундай чыгармачылык топтор абдан көп. Бир эле шайыр апалар эмес, мисалы манасчылар тобу бар, аккордеонисттер тобу бар, бийчилердин топтору бар, ырчылардын, анан комузчулардын топтору бар. Ушундай элдик топторубуз көп да. Ошонун ар бири менен өз алдынча кароо сынактарды өткөрүп келебиз. Ар кандай биздин райондук деңгээлде өткөрүлгөн концерттерге кошуп көрсөтөбүз эл алдына. Андан тышкары ушул жумгалдагы таланттар көбүнчө райондук, облустук, республикалык деңгээлде өткөрүлгөн кароо сынактарга да барып катышып келишет да. Бул жагынан ошол жергиликтүү бийлик, анан маданият бөлүмү тарабынан колдоолор көрсөтүлүп турат. Жакшы, Замир ага, сиздин да айтар оюңуз кандай? Рахмат, Шекербек мырза, абдан көйгөйлүү суроону бердиңиз. Мындай эми суроону багы концерт көрөлү, бул энелерди угуп эле кетчүбүз. Бүгүн мен абдан ыраазы болуп атам. Бул менин жүрөгүмдөгү сөз таптыңыз да. Бермет айым айткандай, мына жаш кадр айтып койчу керек, чынында эмгектерин мына 2 жыл болду. Сиз жакшы сурооңузду ушул кантип өнүктүрөбүз дегениңиз мага жүрөгүмө тык кетти. Эң жакшы суроо. Мен мына 51 жыл болду иштегениме. Биздин эң өңбөгөнүбүз жергиликтүү тараптан, министрлик тараптанбы, ошол багыт менен ким иштеп атат, ким иштебей атат, кандай кружокто иштеди, кандай иштебей атат, ким кандай кызмат иштеп атат. Мына ошого баа берип биздер жок. Мына мен 51 жыл иштедим, эмне деген басып өтпөдүк. Андан кийин кадрлар, ошол эле менен келген кадрлар кандай иштеди. Бу жерде мындай жамандык эмес, мындай салмакты салыш керек экен. Ошондо маданияттын өнүгүү эмес табылат. Ошондо кызыгат адам. Мисалы, Бермет айым келгенден бери эмгек тартуу болобу, ошол өзүнүн кызматтык функциялык милдетин аткарууну аракет кылып чогуу иштеп атасыз, жакшы. Менде де чыгармачылык чоң борбору, татиотнак ансамбль бар, элдик. Мына булар ушуну кантип көтөрөрүн таппай атат. Жакшы суроо болду да, ушуну айтып койгон туура эле да. Биздин министрлик эме уксун. Чыгармачылык топторду көтөрүүгө алсыз биз. Жергиликтүү бюджет жок. Министрлик кайрылып атабыз, булар дагы алыс болуп атат. Элдик деген аамдар бар. Чыгармачылык момунда топтор мына бир келип эртең жок болуп кетиши мүмкүн кайта. Ошону өнүктүрүү, мына булар энелерге такалалы. Булар барат эртең кантип өнүгөт кайта. Муну айыл өкмөттөрү колдоого алып, кабинеттерин жаза берип, шыктандыруу болуш керек. Бир жетекчиге күч келет, мага жетекчи келет, районго барабыз. Ушинтип аракет менен калдык. Абдан азыр жакшы көйгөй суроо бердиңиз. Ошон үчүн маданиятты айылдан өнүктүрсө болот. Айылды көтөрмөйүнчө эчтеке жок.
Мына ошон үчүн президентибиз мына жакшы айлыкты көбөйттү, баарына чачып берет. Бирок жыйынтык болуш керек да, ошон үчүн. Мен да көбөйгөн ушул бар, чыгармачы топтору чынында эле колдосубуз жатабыз да. Туура айтасыз. Мына Чыңгыз Айтматов айткандай, ааламга кеткен жол айылдан башталат деп. Айылды өнүктүрбөсөк биз, айылдагы нарк, насил, кыргыздын када салты бүт айылда. Ошол айылдан чыккан не деген залкарлар, Муратбек Рыскуловго окшогон залкарлар мына тетиги Москвага театрга барып окуп келбей эле, мына ошол жумгалдан келип не деген керемет чыгармаларды, ролдорду жараткан. Андыктан туура айтасыз, ошондуктан ар бир айылдагы ошол жергиликтүү бийлик дагы көңүл буруп турса, алардын дагы аты чыгып, бири-бирине айкалышып бийиктейт беле деген ой. Жакшы, келиңиздер анда кайрадан эми жумгал вальси дейт мына аткаруучу Дурдана Абдиева. Жылдар бар, қызық күнді алай жырғалдар, қыз сүйіп жігіт қосынар, ай қойнында нешен сырлар бар. Жашы деп жайлы елесі, жасылатырдың нешені, қатылып жатқан қара алтын, ай қадырлайм қара кешені. Қатылып жатқан қара алтын, ай қадырлайм қара кешені. Сүйкімді соң көл-көлмеңе, көбірдап таппайм теңнеме, Қырғыздың салқар таланты, ай қатылып жатат көбеле. Ойғансам жүрек қалдары, өзіңе қызмат қыламын. Белгілі қырғыз талантын, ай бешігі сенсің жұмғалым. Белгілі қырғыз талантын, ай бешігі сенсің жұмғалым. Ей, баракелде, бар болуңуз. Бишкектен соссоңуз, үйүнүңүз кайра жумгалга жетчү деген. Бар болуңуз. Эми бул жерде көркөм окуу бар экен, ушул Муратбек атанын кыздары көркөм окуйлу деп атайын. Даярданып келиш керек экен, анда көркөм окууга кезек берели экенбиз. Биздин шайыр апалар ошо Элтер каналына келатып, Элтер программасындагы ар бир берүүлөргө рахмат, жарашчылык деп эле өзүбүзчө отуралы. Акын болбосок дагы ар бир берүүлөргө өзүбүзчө бир 4 сап арнап келгенбиз сиздердин берүүлөргө. Ай рахмат. Элдик канал Элтер элим сүйүп көрүшөт, эли үчүн аргандай берүүлөрдү беришет. Көңүл бөлүп билимге, кызыктырып билимге, канча жашка дем берет, көрсөтүңөр күнүгө. Таң эртеден кутман таң, элин тозуп алышат, жакшы манай тартуулап, элди ойготуп салышат. Чак түш деген берүүдө таланттарды таанышат, ыр күүлөрдү тартуулап, кыргыз элди элге таанытат. Айылдагы апалар шайыр апа аталат,
телеге келип танылып, сыймыктанып калышат. Түрк сериалын которуп, улам сериал беришет. Биздин шайыр апалар кызыгышып көрүшөт. Калипеже алып чыккан кош жылдыз, жарашып кош жылдыздай жанашат. Эл ичи өнөр кенчи дегендей танылып, таанылышып калышат. Эл терге көп ийгилик каалайбыз. Чыгармачылык арта берсин дайыма. Көрүүчүгө дем, күч жана шык берип, кадамыңар алга жыла берсин алдыга. Ох, баракелде бар болуңуздар. Мынакей ошону бизде дагы бул жакта көрүнбөй иштеп аткан режиссер, үн режиссер, оператор ар жагында толтура ошол элтердин кызматкерлери бүгүн дем байлап калды. Эми ушул дем менен талыкпай жыл аягына чейин ушундай катуу иштешет деген ойдобуз. Ушундай жакшы ниет, жакшы тилек менен келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Негизи өзү элтердей болобу деп койсо, мактануу. Эми келиңиздер анда сен деп карачы, анда сен 15 жашта элең деп, келиңиздер мына аткаруучу Бегимбү Карыпбекова, Жамал Асаналиева, Дүрдана Абдиева эжекелерибиз. Баракелде бар болуңуздар. Келиңиздер анда токтотпой эле кайрадан Кыргызстаным деген чыгарма менен жыйынтыктайлы.
Бар болсын Кыргызстаныбыз, ушул Кыргызстаныбыздын да тынчтык болуп, тынчтыкта өмүр сүрүп ушундай жакшы чыгармаларды аткара бериңиздер. Жалпы ушу Элтер каналына рахматыбызды айтабыз, ушу чакырып баарыбызды элге таанытып, баарыбызга ушундай сый көрсөткөн баарыңарга рахмат. Ишиңер илгерилей берсин. Ден соолукта бололу, элде тынчтык болсун, токчулук болсун, токчулук болсо ыр болот, аман эсен бололу. Рахмат силерге. Ошо батам ошо болсун. Рахмат сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Өмүр берсин, ден соолук берсин, жакшылык болсун. Рахмат. Айтканыңыз келсин, бар болуңуздар. Мына Муратбек ата кыздары ошол сиздер дагы арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар. Ошол чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Жумгал жерине, Байзак айылына салам айтып барыңыздар. Бардыгы аман эсен болсун, жылдан түгөл болсун. Жакшылыктарды гана каалайбыз. Ушул Элтер каналды көрүп туруңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, ушул Элтер каналындагы YouTube каналы бар, Facebook баракчалардан дагы түз көрсөңүздөр болот, YouTube каналдан да көрсөңүздөр болот. Мына ушундай айыл жергесинен келген таланттарды көрүп туруңуздар. Ал эми биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.